Караколдо Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобу тартып алган баасы 10 миллион сомдук 2 жер тилкеси Каракол мамлекеттик жаратылыш паркынын балансына кайтарылды. Бул тууралуу УКМКдан маалымдашты. Билдирмеге караганда, бул жер участогу Каракол лыжа базасынын жанындагы аймакта жайгашкан. Аталган жер участогуна туристтик база курууну пландаштырышкан. Бул уюшкан кылмыштуу топко ири суммадагы каражат алып келмек деп жазылат маалыматта. УКМК Камчы Көлбаевдин жана анын кылмыштуу тобунун мүлкүн издөө, мамлекетке кайтаруу боюнча иштер уланып жаткандыгын кошумчалады. Пенсиялык системага өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоору сунушталууда. Азыркы мыйзам долбоорунда былтыр эл өкүлдөрү берген сунуштар эске алынды. Бул тууралуу Гүлнара Жуматаева билдирди. Анын айтымында мыйзам долбоору комитеттин кароосунан өтүп, биринчи окууга жиберилди. Азыркы иштеп жаткан мыйзам боюнча тоолуу шартта иштеп жашагандарга каралган жеңилдиктер бар. Бирок алар пенсияга чыккан соң үй бүлөлүк шартына байланыштуу ден соолугуна карап өрөөндөргө көчүп кетсе, алардын жеңилдиктери алынып салынат. Сунушталып жаткан мыйзам долбоорунда муну жокко чыгаралы деп жатабыз. Тактап айтканда, ал адамдын тоолуу шарт боюнча каралган жеңилдиктери пенсияда сакталып кала берет. Анткени ал өмүрүн ошол жерге арнап, балким кандайдыр бир орларга бийик климатта жашаган үчүн туш болуп анан пенсияга чыккандыр. Биз аны улгайганда дагы жер которуп кеттиң деп жеңилдиктерден ажыратып салбашыбыз керек, деди Жуматаева. Ал мыйзам долбоору коомдук талкууда тургандыгын кошумчалады. Жогорку кеңештин депутаты Мидир Алиев жаштар арасында синтетикалык баңгизаттын колдонуу жайылып жаткандыгын айтты. Ал маңзаттуу интернет каналдар аркылуу сатуу оңой болуп жаткандыгын белгиледи. Мээге күчтүү таасир берген дары-дармектер дарыгерлердин гана көрсөтмөсү менен сатылышы керек болсо, бүгүнкү күндө көзөмөлсүз сатылып жаткандар бар. Депутат маңзат саткандарды кармоо дагы оңой болбой калганын, укук коргоо органдары маңзатты онлайн саткандарга ылайыкташып күрөшүшү керектигин айтты. Аптекалык наркомания, синтетикалык баңгизаттардын түрлөрү кеңири жайылып жатат. Азыркы телеграм каналдарды аркылуу баңгизаттарын сатып алуу абдан оңой болуп калды. Тилекке каршы жаштар ошол тузакка түшүп калып жатышат. Синтетикалык маңзаттардын кооптуулугу адам аны 2 жолу колдонгондон кийин өмүр бою тузакка түшөт, деди депутат. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча 2023 жылы 7000 адам маңзат колдонгондугу үчүн каттоодон өткөн, бирок көпчүлүгү жеке клиникаларга кайрылышат. Ал эми ал клиникаларда статистика жүргүзүлбөйт. Мидир Алиев сунуштаган токтом долбоору дарыканаларда жаштарга мээге күчтүү таасир берген психотроптук заттарды сатууну токтотуу, аларды саткандарды жоопко тартуу жана интернетте көзөмөлсүз ачылып жаткан онлайн дүкөндөрдү жабууга багытталган. Кыргызстанда 18 жаштан жогорку курактагы эркектердин ден соолугун текшерүү боюнча жооптуу бол аттуу акциясы башталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришти. Мындай саамалык эркектер арасында жугуштуу эмес ооруларды алдын алуу, дарты убагында аныктоо жана дарылоого багытталган. Акциянын алкагында эркектер февраль айынын ичинде жергиликтүү медициналык санитардык жардам уюмдарына барып, медициналык кеңеш алса болот деп айтылат маалыматта. Былтыркы акциянын алкагында өлкө боюнча медициналык жардам уюмдарына 367 миңден ашык эркек кайрылгандыгы кошумчаланды.